Созақ районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Үлгү айылынын тургуну Гүлшайыр Ташболотова жалгыз бой эне. Эки балалуу мекендешибиз ондогон жылдар бою Орусия жергесинде иштеп, Үлгү айылынан өзүнө там сатып алган. Бирок 2021-жылдын декабрь айында турак жайы толугу менен өрттөнүп кеткен. Үй жайсыз калган Гүлшайыр Ташболотованын кайрадан там курууга такыр мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жардам сурап февраль айында Камчыбек Ташиевке кайрылганын айтат. Июндун 6-сында звонок кылышты, жардам беребиз деп. Анан 8-inde башташты. Ага чейин квартирада жашайм, кызым менен, неберелерим менен, общта квартира, мэрияныкы, ошакта жашап аттым. Ташиев акебизге ыраазымын, үйүбүздү бүтүрүп берди. Кудайым өмүрүн берсин. Дайыма ушундай бизге окшогондорго жардам берип, муктаждарга жардам берип турсун. Ошо Алла ыраазы болсун. Ташиев жардам колун сунууга даярдыгын дароо билдирип, курулуш мезгили келиши менен 33 күндүн ичинде жаңы турак үйүн куруп бүтүргөн. Жаңы турак үйүндө жашоо үчүн бардык керектүү заманбап шарттар камтылган. Булар каяка барат деп, ар кимди үйдө жашап жүрүштү эми. Ошентип катты ойлонуп, эмне кылар экенбиз деп Алладан тилеп жүрдүк эди. Рахмат, Аллахыбызга айтканыбыз бар экен, үкөбүз туш келип угуп, ушу кызымды ыйын угуп, сөзүн угуп, мынтип ойдо жок иш болду. Туш көргөндөй болдук да, баягы жомоктогудай болду. Үкөбүз ушинтип жомоктогудай кылып үйдү салып берди. Бар жогу жакшы көрүп алып, кечеден бери раса пата кылып отурам. Рахмат үкөбүзгө. Элди башкарып жүрө берсин, ушундай үкөлөр көп болсун. Силерем жанаша жүргүлө. Аллахым колдосун. Дайым эле колдойду деп, эми ham колдойбуз үкөбүздү. Бүгүн жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев Гүлшайыр Ташболотовага айыл аксакалдарынын жана үй ээсинин жакындарынын катышуусунда тапшырды. Кыйналган үй бүлөлөргө жардам бериш ар бирибиздин милдетибиз, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Эми Алла таалам буйруп, насип этип мага кичине мүмкүнчүлүк берип калган экен. Ошол мүмкүнчүлүктү ушу элге жумшап, анча-мынча жардам берип келатабыз. Кудай кааласа мындан ары да ошондой болот. Кандай үй болду? Жакшы болдубу? Болсун, а? Мынау огородуңарбы мынау, да? Бул жыгаштары күйгөн жыгаштар экен, да, баягы? Allah razı olsun. Sen bizge birdi bersen sen Allah'ım mindi bersin bula. Şunda öyle jakşılıklarda, hıntımakta жүрөгүлө daim seni koldap, жылдап турайлы. Rahmat. Тынч болуңуздар. Десі болуп болуңуздар. Мына үйүңүздүн күлүч экен, бул кагаз экен. Десі болду ойноп күлүп жүрүңүз. Кышык болбосун. Жакшылыктарын берсин. Ушул үйдөн жакшы балдарды, кыздарыңызды ушу үйлөп жайлан, тойлор болсун, мындан кырсык болбосун. Кудайым жакшылыктарын берсин. Тынч болуңуздар. Кудай Парвардигара өзүң көрүп билип тургучу затсың. Биздин бардыгыбыздын дилибизде эмне жакшылыктар бар экендигин сен дагы билип турасың. Мына ошо камчагабыз ушул үйдү жакшыраак кылып бүтүрүптүр. Ушул үй үздүү куттуу болсун. Берекелүү болсун. Ушул үйдө жашагандар ömür uzun bolsun. Ömür rızkılarına Allah bereke versin. Eki dünyada baktılı olunuz. Nevire, çevereler bardığı uşuluyda akar çakar bolup Kırgızca aytkanda. İmandı, akıldı baldarman şehirden çıkıp 5 vakit namaz okuşular bolsun. Şu kamçakavızga Allah subhanahu taala ömrün uzun kılsın. Ömür rızkılarına bereke versin. İşlerine iyilik versin. Daima eldin altında yüzü jarık bolup hizmet kılıp yürüyüştük Allah taala. Köp yıllar boyu eli yurtubuzga hizmet kılıp yürüyüştü. Allah nasip kılsın bırak. Rahmat hiç bolunuzlar. Жақсы болуп тур, Туркиясы экен. Туркиясы экен ана. Чакан үй бүлөгө
Allah'ım razı olsun. Biz Kamçыбек Кыдыршаевичке бул эле үлгү айында гүл шайыр жемес быйылкы жылы 3-4 үй салынды. Камчы акебизге Барпы айыл өкмөтүнүн атынан, элдин атынан, аппарат кызматкерлеринин атынан Камчы акебизге ыраачылык айтабыз. Камчы акебизге ден соолук, ишине ийгилик, мындан дагы муктаждуулардын муктаждыктарын чечкенге насип эткизсин. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Камчыбек Кыдыршаевичке. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.